болот деп айтылат. Ошондуктан ошол орозду амал кылып аракет кылып калыш керек. Бирок ошого карабастан ысып кетсеңиз же усул болуп калсаңыз, же жөн эле бир салкындагыңыз, серүүндөгүңүз келген болсо, анда душка түшкөн болсоңуз, сууга түшкөн болсоңуз, же мончого түшкөн болсоңуз, иншалла орозоңуз бузулбайт. Болгону оозуңуз менен мурдуңузду бекемдеп карашыңыз керек. Ал эми кулактан кирген сууга орозо бузулбайт, кулактан кирген майга гана орозо бузулат, ал эми сууга бузулбайт. Демек, сууга түшкөндө ооз менен мурунду жакшы караш керек дагы, анан башка жерден суу ансы деле өзү кирбейт. Ассаламу алейкум, баняга түшсө болобу дейт. Баняга түшкөндө парга кирип, ошол жерден сиздин териңиз чыгып, ошондон чарчап калып, орозо кармаганга сизге кыйынчылык келип кала турган болсо, макру болот, бирок баняга түшкөн үчүн орозо бузулбайт. Баняга, душка, көлгө, саунага, мончого түшкөндөн орозо бузулбайт. Болгону күч кубатыңыз кетип калып, орозо кармаганга кудуретсиз болуп кала турган болсоңуз, анда макру болуп эсептелет. Кийинки сурообуз, душта самынданса болобу дейт. Албетте самынданганга уруксат берилет. Эгер самынданбаса болбой турган болсо, анан бирок кээде кечке эле душка түшүп самынданып атыр коюнуп үлпүлдөп эле тура бергенден көрө, ошол дааратын алып гусул алгандан кийин Куран окуп, намаз окуп, пайдалуу иштерди кылгандыгы сооптуураак болот. Бирок ошого карабастан душта самынданып түшсө, шампунданып түшкөн болсо, андан орозосу бузулбайт, урматтуу бир тууганым. Орозо кармаган убакытта баняга барса, же жыныстык катнаш кылса, орозосу бузулбайбы дейт. Албетте жыныстык катнаш кыла турган болсо, ошол орозо экенин билбей кылып алган болсо, анда бир күнгө каза тутуп берет. Ал эми орозо экенин билип туруп жыныстык байланышта болсо, каффарат деп коет, 60 күн каффарат тутуп берет. Андан кийин бир күн казасын тутуп берет. Ал эми улам ооз чайкаса болобу, душка түшсө болобу орозодо дейт. Ооз чайкагандан бузулбайт, бирок ошол зарыл болуп аткан болсоңуз, анан душка түшсөңүз деле андан орозоңуз бузулбайт, урматтуу бир тууганым. Анткени орозодо ошол чайканып алганга, орозону кыйнабай койгонго мүмкүнчүлүк берет. Көлгө түшсөңүз деле бузулбайт. Болгону оозуңуз менен мурдуңуздан суу кирип кетпеш керек. Ал эми кулактан кирген суу, көздөн кирген суудан кулак орозо бузулбайт, жана авреттерден кирген суу орозону бузуп коет. Бирок авреттен кире турган деле жер эмес, ал жерге сууну тайлап киргизбесе, клизма кылып, жөндөн жөн эле суу кире бербейт. Демек, көлгө чайканса болот, сууга түшсө болот, душка түшсө албетте болот. Бирок бир маселе, сууга түшүп чарчап калып, мончого түшүп чарчап калып, алсыз болуп калып, орозо кыйналып кала турган болсо, анда макру болуп эсептелет. Сууга секирип түшсө болот, орозо бузулуп калбайбы дейт. Секирип түшкөндө оозуң ачылып кетип, оозуңа суу кирип кетсе, же мурдуңа суу кирип кетсе, дагы башка бир кире турган жерге суу кирип кетсе, анда оозуң ачылып калат. Анан ушундай эле суу кирбеген болсо, оозуң ачылбайт, урматтуу бир тууганым. أنه فيه تحقيق التكافل والتوادي والتعاطف بين المسلمين. Орозондагы бир пайдасы мусулмандардын ортосундагы карым-катнаш, социалдык ынтымактыкты ордун алып келет. Ифтар берүү, тамак аш берүү, орозо битирип берүү, садакасын берүү, зекетин берүү, ушулардын бардыгы орозодо ишке ашат. Адамдар орозо учурунда ифтарлык берем, ифтарлык алам деп жүрүп, жамаат менен таанышат, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн ушул учурда орозо битирип берген, садака берген, зекет бергендер орозо айында ишке ашкан үчүн орозодо адам ушул мусулман ортосунда ынтымакка келет. Ач кадырын ток билбейт деген сөз бар. Эгерде сен орозодо эчтеке бербесең да ач болгон болсоң, ачтык жаман экен деп башка адамдарга эмне, урматтуу бир тууганым, сен адамдын ач болгон үчүн ага тамак бергендин, ага жардам бергендин ойлоп баштайсың. Бир адамдар айтат, мен орозодон баштап берип баштадым дейт да. Эмнеге десе, орозодо ачка болгон үчүн, чаңкаган үчүн дейт. Сен суу агып атат билбейсиң. Интернеттен барактап атсаң, суу жетпей аткандарды көрөсүн, ушундай өтүп кете бересиң. Качан билесиң суунун баркын? Сен орозодо чаңкап, астында суу турат, тердеп атасың, суу турат, иче албайсың орозо. Ошондо ач калганын кадырын билесиң, ошого кой суу берейин дегендин урматын ошондо билесиң, урматтуу бир тууган. Ага чейин билбейсиң. Кийин фиги таухиду ликулуби ва машаирил муслимин кааффатан. Мусулмандардын бардыгынын сезимдерин бириктирет. Орозо бизде күтүлөт. Орустардын жаңы жылы, башкалардын башкасы күтүлбөйт, билесиңер. Белгилүү бир күн. А бизде чыныгы ислам, таза исламда орозону билбейсиң мына күнү деп. Болжолдоп билесиң, ошону күтөсүн. Адамдар бири-биринен сурайт, качан болот экен, ай көрүлүп тур, эмне болуп тур, башка экен деп, ызы-чуу болуп, жетишпей, түнү менен телефон чалып, башка болот. Бул адамдардагы ынтымактыкты ойлойт. Адамдар бири менен бири катташпайт, ошон үчүн мамиле жок.
Bir-birine kaç zat kutluklaydı, orozok ay görülüptür, ay görülüp, çok görülüptür, görülüptür dep. Adamlar şunu fitne de, bu fitne emes. Bul, urmatlı bir tuğanım, musulmanların ortasındağı ıntımaktık, birimdiklik, qoomduk birimdik. Açıp atkanda bardığı bir de açka. Bardığı orozok karmağını kütüp atat. Gede karasan meçhide tizili olup duruşat. Bardığın aslında su kurma, bırak bardığı birim-biri karap oturat. Ne için? Bardığı kızıkçılık biri. Emnege adamlar balığa çoğu var, antkeni bardığın kızıkçılığı biri balık tutuş gerek degen. Emnege futbolga çoğu var, antkeni bardığın kızıkçılığı bir topun arkasından çurkap yürüyüş atış olsa yaktı. Orozoda bardığında bir kızıkçılık bolğandığı için adamların ortasında ıntımakçılık payda olur. Emnege dostsun dese futbolga va dost bolup kaldı. Kızıkçılık biri. Musulmançılık orozu adamların emne biri-birine olan baylanışın yüreklerin yakındatat. Ennehu fihi terbiyetul muslimi alel kabiliyet lit-taghyiri vel-insicami ma'a-zurufi vel-mustajaddati. Orozundagi bir kasiyeti seni kütüsüz kelgen nerselerden bardığına dayardaydı. Mına Kuday saktasın su kaptap atat. Kuday saktasın jer titrep atat. Kuday saktasın köp nerse bolup atat. Ar kanday aval musulmanın başına gelip kalışı mümkün. Kulcay millet kuyruktu, Kuday bilet buyruktu. Kanday buyruk bilbeybiz biz. Ar kanday kıyınçılık, jakşılık gelip kalışı mümkün. Anan oşondoy ele ar kanday aval bolup kalışı mümkün. Oşol avalım jaşaga biz majbur bolabız. Oşoga oroz sana jardam beret. Açka kalış ıhtimalı var, tok kalış ıhtimalı var, kıyınçılık boluş ıhtimalı var, su tappay kalış ıhtimalı var, azdan jeş ıhtimalı var. Andan keyin biz özübüzdü özgörtkübüz kelet dayıma. Değil Carnegie'nin kitabını okuyuz, kanti özgöröbüz dep. Al özü özgörbe ölgönü bilbeybiz, oşondan ülgü algыбыз kelet. Özgörüşün oroza karmaş gerek. Elestetip gör. Kaçan saat, dünkü saat 2:30'da turup, ertemenen bir tamak jeyt. Bağımdatka turbaysın saat 5:30'dağı. Sen orozoda 2:30'da turup okat jep atasın. Demek özgörse bolot degen söz. Demek tamekin taştay alasın. Demek kızlarga barbay koy alasın. Demek zekatini bergenge yüren alasın. Demek bireun sökpöy koy alasın. Demek kete beret da. 2:30'da turup okat jebas, azır jese biri gelese o deyt. Ertemenen oroz emes gün ayalın oygoç 2:30 turup tamak jeyin desең orup kaldı de temperaturaң ölçөp başka kılıp dem saldırış kerek dep karıların telefonun surap aytat birneke olgan dep. Orozun özü koşulup turat. Demek oşoga özgörttüңbü, uykuңu buzaldыңбы? Demek bardык nerseň özgörseň bolot. Men özgörө albayм, men ушунdaymын деген sen жалган айтып атасың. Oroza karmadыңбы? Demek özgörө alasың. Oroza karmadыңбы? Demek söz türdө özgörө alasың, urmatlı bir tuğanım. Men özgörө albayм деген söz bul jönele kaysarlık söz. İnnehu sabirun ila selamatil cismi ve hayaviyetihi ve ziyadeti ataihi. Ramazan ya Ramazan, Ramazan ya Ramazan, Ramazan ya Ramazan, Ramazan ya Ramazan. Ramazan ya khayrash shuhur, fika al-mahabba bila shurur.